Мына сиздер менен биз ошо Бишкекте канча жылдан бери жашап жүрөбүз. Бул смогтун пайда болгону бир 10 чакты жылдан ар жак бер жак болду да. Эң чоң себеби бул биздин кара кеченин көмүрү. Муну жашырышка болбойт. Себеби кара кеченин көмүрү зольность аябай бийик, калорийности ылдый. Ошон үчүн кара кеченин көмүрүн жага баштагандан кийин мына өзүңүздөр билесиздер, Караганда да көмүрүн кара жырааныкын алып жаксаңыздар, айдан көк түтүн чыгат. Монда кара түтүн чыкпайт. Себеби биздин көмүрүбүздүн ушу калорийнасы менен зольностунан себеби бар. Ошон үчүн биз частный үйлөрдү азыр сунуш даярдап атабыз. Негизинде газ менен жылытылган частный үйлөрдү которушубуз керек. Мына жыл массивтердеги частный үйлөрдүн баардыгын газга которушубуз керек. Биз азыр ушундай сунушту даярдап атабыз. Жана банялардын баардыгын газга өткөзүш керек. Майда банянын баарын токтотушубуз керек дагы. Биздин шаардын ичинде 240 баня бар. Жеке менчик. Мына ошолордун баардыгын жана синтетический отходдорду жагып аткан учурларды көп. Рейдтерди жүргүзүп атабыз. Мунун күрөшүү жолдор бир эле транспорт айтып атабыз, өтө көп. Бирок мен шаардыктарга айтып коеюн, бул bir жылдын ичинде же бул bir күндүн ичинде эле бул чечип кое турган маселе эмес, же болбосо бул кече жакында эле пайда болгон маселе эмес, бул маселенин пайда болгондо 10 чакты жыл болуп калды. Бирок муну менен күрөшүбүз керек. Мына июль айында эле мен ушул жеке менчик баняларга шаардын атынан предписание берип айтканбыз, эскерткенбиз. Кышында смог башталат, аны билесиңер, биз ошого даярдык көрүп атабыз. Анан экологически таза же газ менен же электричествен иштесе биз уруксат беребиз баняны иштеген. Эгер мондай көмүр жагып же синтетический отходдорду жага турган болсо банянын баарын жабабыз деп эскерткенбиз. 240 баня бар, частный баня.